кайра толчок берип туруп көтөрүлөбүз. Бир аз. Согунчокко түшпөгөнгө аракет жасайбыз. Кана, жасап көрчү. Наоборот, берки бутуңа, берки оң бутуңу коесуң. Ооба. Көтөрүлөбүз. Азамат. Айда Исакова жоолукту башынан түшүрбөгөн тренер айым. Ал жаш кезинен эле спортко кызыгып, хиджапка өткөнгө чейин спорттун эркин күрөш түрү менен машыгып келген. Анын арты менен бир топ жетишкендиктерге жеткен жана эл аралык сыйлыктарга ээ болгон. Жоолук салынган аялдарга коомчулукта көп эле чектөөлөр коюла турганын, спорт тармагында алардын орду жок деп четке каккандар да болгонун айтат. Кыйынчылыктар болбой койбойт экен. Артыңдан бетиңе деле келип айткан учурлар болот. Үйүңдө эле отурбайсыңбы, балаңды карап отурбайсыңбы? Себеби эми бул пикирлер кайсы жолдон келет? Менин оюмча бул адам өзүнүн үстүнөн иштебеген адамдардын жеке ой пикири болуш керек деп ойлойм. Каарманыбыздын айтымында спортто чоң ийгиликтерди жаратып келген кыздар турмушка чыкканда, жоолукка өткөндө бул тармакты таштап салышат. Ал тургай элдердин сөзүнөн уламда спорттон таптакыр четтеп кеткендери да көп болгон. Мен менен чогуу тренировка кылып жүргөн кыздар, машыгып жүргөн кыздардын да жоолукка киргендери бир топ. Алардын дагы келбей спорт менен биротоло коштошкондору дагы бар. Себеби бул жерде көптөгөн факторлор болот экен. Бирөөсүнүн үй бүлөсү, жолдошу, туугандары же каршы болушу мүмкүн. Ар адамдын өзүнөн да ойлойм. Өзүнүн несин өтө мыкты өздөштүргөн инсан, өзүнүн кандай кесипкөй инсан деп айтсам жаңылбаймын. Ар бир келген бул жака келген кыз келиндерге аябай берилип, жан дүйнөсү менен үйрөнөт. Учурунда Айдай айымдын да жакындары анын спорт менен алек болушуна каршы болушкан. Убактылуу спорттон кеткенге туура келгенин да жашырбайт. Биз спортко 2004-жылы келгенбиз. Эркин күрөш менен машыгып жүргөнбүз. Ошол маалда биздин жүрөгүбүзгө спорт сиңип калган дегендей. Бирок ата энебиздин совети менен дегендей Ош мамлекеттик университети юридикалык факультетти бүткөнбүз. Юрист болуп иштедик, турмуш курдук. Жалал Абадта бир аз юрист болуп иштедик. Бирок бир спортко жан дилин тартып берет экен. Кийин биз фитнес жана бодибилдинг тренери болуп, эл аралык деңгээлдеги Москвадан бул окуу жайын бүтүп келип, фитнес инструктор болуп иштеп атабыз. Ал спорт менен машыгууга, ийгилик жаратканга ар бир адам укуктуу дейт. Өзү сыяктуу жоолукчан кыздарга жардам берүү үчүн атайын тренерликти тандаган. Анын окуучуларынын дээрлик 70% жоолукчан кыз келиндер. Кыздарга, ошондой эле жоолукка кирген, жоолук салынган кыздарга тренер болуу, ден соолукту чыңдоо боюнча жакшы инструкторлор жок. Себеби аял кишилердин баары эле эркектер менен машыгууну каалай бербейт. Жана биздин менталитетке байланыштуу залдарда, общий залдарда тренировка кыла албайт. Ошол нерсе менин көптөн бери жүрөгүмдө өйкөп жүргөн. Ошондуктан мен бул жаатка өтүүнү туура деп чечтим. Себеби ар бир адам Аллах Тааланын амири менен бул жеке жашоого келгенден кийин өзүнүн бир жакшы бир ис калтыруусу керек жана коомго жардам алып келиш керек ар бир адам. Менин миссиям мындайча айтканда кыздарга, жоолук салынган кыздарга, деги эле аял затына ден соолукту чыңдоо боюнча кандайдыр бир туура багытты көрсөтүү деп ойлойм. Айдай залда машыктыруучу тренер болсо, үйдө 3 баланын мээримдүү энеси. Маякатандия. Бактияр, чоочун жыттырткан бул орда. Ушуну өнүнө үйрөнгөн. Каарманыбыз хиджап ар тармакта ийгилик жаратууга тоскоолдук жаратпайт деп эсептейт. Ал үчүн аялдар өзүнө ишенип, коомчулуктун эмне дейт деген оюнан алыс болсо баарына жетишсе болот деп кошумчалайт. Гүлсара Жолчиева, Даяна Данияр кызы, ТМЖ телеканалы.